икра Америкадан, Италиядан, Франциядан келет, Даниядан келет. Өзүбүз үйрөнүп, өзүбүз адистерибизди, профессионалдарды окутуп, ар бир чашкага, биякта 10 чашка, ар бир чашкага 10 миңден заклад болот. Ошондо биякта бир морекил аппарат бокс бул 100 миң личинка болуп эсептелет. Личинка ушул жакка түшкөндөн кийин бул бияктан сүзгөндү үйрөнөт, тамак жегенди үйрөнөт. Ушу карантинный бассейндерде ал өзүнүн иммунитетин вырабатывать этет балыкка. Дем алыш үчүн бул балыктын өзүшүнө, тамактанышына ошол менен текшерип турабыз. Содержание кислорода, pH-ын текшерип берет. Бизде балыкты санап берет. Анткени бизге миллиондоп келет икра. Ошондо эки четинен байлап туруп эле сууга чытап койсоңор, бул биринчи максаты бул дегазация. Фильтр сыяктуу экен да бул. Биринчи маселе ошо внутренний рынокто камсыздаш керек да. Анан кийин уже внешний рынокко чыгыш керек. Внешний рынокко уже көп жыл болду чыкканыбыз. Бекендештер, саламатсыздарбы? Агролайф KG долбоорубузда кезек балыкка да жетип келди. Тагыраак айтканда речной форель. Речной форель тууралуу кеп кылабыз. Биз ошол эле жарманкенин мынакей бүгүнкү акыркы күнү болуп атат. Жыйынтык чыгарып келаткан учурда мынакей балыкка келип токтолдук. Азыр сиздерге ушул речной форель боюнча маалымат беребиз. Биякта адис менен сиздерди биринчи тааныштырып кетейин, андан кийин сөзүбүздү уланталы. Ассаламу алейкум. Assalamu alaikum. Менин атым Нурлан болот. Ушу Аквапром компаниясынын адиси болом. Сурооңузду бере бериңиз. Ким дедиң атыңарды? Нурлан. Нурлан мырза. Аквапром речной форель. Речной форель. Канча жылдан бери канча болду иштеп келатат? 17-жылдан бери иштеп келатабыз. Биздин компания 17 жылы баштаган, өзүнүн ишин ошондон бери көп ийгиликтерге жетип келатабыз. Жыл сайын өнүгүп атабыз. Көптөгөн нерселерге жеттик. Өзүбүз инкубационный цех ачтык. Икра Америкадан, Италиядан, Франциядан келет, Даниядан келет. Ушу икраны өзүбүз бияктан чыгарабыз. Малек кылып чыгарабыз. Андан соң уже речкаларга эметип, уже товарный видке жеткизебиз. Аквапромдун кызматы инкубация кылыш, көбөйтүш балыкты. Биздики полный спектр деп коет. Башынан баштап эмеге товарный балыкка жери, экспортко жери да. Биздин өзүбүздүн инкубационный цех бар, өзүбүздүн мындай чарбаларыбыз бар, каякта чоңойтуп өстүрүш, өзүбүздүн цех бар по переработке рыбы. Полный ушул жакта изделиялар бар, рыбный изделиялар, жанакыл пельмень, заморозка, охлажденка, копченка, ушу балыктын баары продукцияларыбыз бар. Анан кийин эме экспорт Россияга, Казакстан экспорт чыгат. Сиз демек эме кыласыңар да, үйрөтөсүңөр, кантип балыктарды эметип. Азыр мисалы үчүн биз дыйкандарга, жалпы кыргызстандыктарга ушул маалыматты берип атабыз. Кандай максат менен берип атабыз? Балык өндүргөнгө чакырып атасыздар сиздер, балык менен форельди өнүктүрүлөт. Анткени азыр форель мында орустар айтканда рентабельный бизнес болуп атат. Бирок өзүнүн деле кыйынчылыктары бар, ар бир эмедегидей. Ар бир иште бар. Ар бир иште өзүнүн кыйынчылыктары бар. Бирок ошого биз өзүбүз үйрөнүп, өзүбүз адистерибизди, профессионалдарды окутуп, үйрөтүп эметип атабыз. Ушуга чакырабыз. Балык менен мен түшүнүгүм боюнча Аквапром сиздер нөлдөн баштап айткансыздар, сизге мындай бүт жетектелеп, кол менен жетелеп келгенде эле бүт ата доя үйрөтүп, бизнести жөнгө коюп берет экенсиңер, Ошондой түшүнүгүм бар. Биздики мындай да, биз Аквапром компаниясы ушуга өзүбүз келдик. Адистерди чакырып аттык, башка чет өлкөдөн адистер келип бизди үйрөтүп кетип атты, технологиясын, технологдор келет. Ошондо биз азыр ушул Аквапром компаниясы өзүнүн чарбасын тизген ушундай. Бул полный спектрда, эч кимден мындай зависит этип эмелерди, жанакы адистерди башка жерден уже азыр чакырбайбыз, анткени өзүбүздүн адистерибиз бар. Башка переработка цехтерге кайрылбайбыз, анткени өзүбүздүн цехыбыз бар. Экспорт налаженный. Агролайф KG долбоордун партнеру Агротрек компаниясы. Кандай трактор алам деп жатсаңыздар, Агротрек компаниясы сиздердин назарыңыздарга Farmlit аттуу германиялык заводунда жасалган тракторлорун сунуштайт. Немис сапаты, Кытай баалары. Кытайда жайгашкан германиялык завод Deutz-Fahr бул Европанын эң мыкты спецтехника жасаган завод болуп эсептелет. Жаңы деңгээлдеги ыңгайлуулук жана өндүрүмдүүлүк. Немис технологиялуу тракторлор сиздин ишенимдүү жардамчыңыз.
Сиз ушул жарманкеге кандай максат менен катышып атасыңар? Элге эмне дейин деп атасыңар? Элге биз ушул жармакка катышканыбыз элге түшүндүрүү. Көп кыргызстандык элдер азыр көп Кыргызстандын аймагында балык чарба ачып атышат. Аны ачканда көп алар эмени билишпейт да, технологиясын билишпейт. Ошо технологияны биз түшүндүрүп беребиз. Азыр мага мына ушу 2-3 күндөн бери көптөгөн кишилер келип суроо берип атты. Анткени алар азыр инкубация баштап аттыр керектер. Мунун технологиясын, көп нерсесин билишпейт. Мен ушул жактан келип түшүндүрүп берип аттым да. Кандай технология менен балык икраны принимать этиш керек, андан ары кандай иштерди кылыш керек, чтоб минимальный отход кылыш үчүн, минимальный затрат менен ушу балыкты убакыт каражаты көп кетпес үчүн ушу балыкты кантип чоңоюш керек, кандай кармаш керек, кандай өзүнүн ыкмалары бар, ушуларына үйрөтүп бияктан түшүндүрүп берип аттык да. Эси балык чарба менен алектенсеңер, ушул бүгүн биякка выставкага койгон нерселерибизди ушу менен биз колдонобуз. Ушулар силерге керек. Азыр силерге урматтуу көрүүчүлөр көрсөтөбүз, ар бирөөнүн өзүнчө айтып беребиз. Азыр сизге ошол тааныштырып атабыз. Бизде Кыргызстанда канчалык ушу кызыгып атышат балык эмеге? Мен YouTube'дан 1-2 видео көрдүм да, мен да өзүм кызыгам да балыктарга. Эми биз сиванский форель жеп калдык. Бул форельдин айырмасы ошол боюнча айтып берсеңиз. Сиванка бул завезенный балык да. Бул сиванка көбүнчө бул жапай балык. Жапай балык бирок гүлдү көп бизде. Ошол. Бул радужный форель өстүрүшкө эң ыңгайлуу ошол вид да. Деп койсок болот да, промышленныйга ошол ыңгайлуу. Бул анткени кичинекей периодда мындай чоңураак вес набирать этет да. Муну оңоюраак өстүрүш. Сиванкага караганда радужный форельди өстүрүш оңоюраак. Бул негизи эми этикага кандай десем, этикага туура келбейт, бирок биздин көрүүчүлөр кызык болуш керек. Эгер улсат болсо, секрет болбосо, булардын каражаттары, прибыльности бир болжолдо бир математикасын айтып бербейсиңерби? Ошол ишке киришкен киши болсо кандай цифралар менен? Ошо мен силерге мындай түшүндүрүп берейин да. Бизде жумушта ар бир адис өзүнүн иши менен алектенет да. Бизде ушу каражаттын баарын санаган өзүбүздүн бухгалтериябыз бар. Бухгалтерия бар, снабженияны өзүбүздүн снабженецтерибиз бар. Биз заявка беребиз, бизге эмне керек, каяктан, ал өзүнүн иши өзү таап келип берет да бизгечи. Мага бизде ар бир 20 күн сайын икра келет. Ушу икраны өзүм чыгарам. Бияктан өзүм инкубация кылам. Ошол менен мен алектенем. Өзүнүн максаттары бар. Ошо ар бир адис өзүнүн максатын эметет да. Өзүнүн баалары бар. Ошого жараша да. Азыр эгер айтып кетсек, кандай болот? Бир форель баасы канча мындай магазинден алсак? Магазинден алсак азыр 1 килограмм радужный форель 600 сом болот. 600 сом. Жакшы экен да. Жакшы. Мындай көп промышленный бул анткени азыр жакшы эле прибыльный иш болуп кетти. Жакшы эле прибыльный иш. Тем более, если чоң фирмалар менен байланышып, сотрудничать этип, чогуу иштесе, андан да жакшы. Анткени кийин ушу сбыт уже анык обеспеченный болот да. Уже алдын ала келишип, сүйлөшүп, мындай иш менен алектенем деп аткандар. Келиңиздер, эми чекесинен өзүңүздүн чараңыздар боюнча айтып бериңиздер. Эми биз тааныштырып кетсек, балык ыкмасы мындай болот да. Бизге икра келет. Чет өлкөдөн икра келет. Ушундай аппараттар бар. Бул Турциядан чыккан аппараттар. Ушу ар бир бокс 100 000 икрага. Расчет. 100 000 икра. Ошо бир бокска 100 000 икра батат да. Биягынан тааныштырып кетейин. Ушундай өзүнүн чашкалары болот. Ушул жака закладка болот да. Ар бир чашкага, биякта 10 чашка, ар бир чашкага 10 000ден закладка болот. Ошондо биякта бир морекил аппарат бокс. Бул 100 000 малеко рассчитанный эмеге, икрага. Инкубационный аппарат деп коет да. Ушуну ушундан именно инкубация эң начальный стадия ушундан башталат да. Балыктын эң башы ушунда. Булардын бааларын айта бересиздерби? Бааларын айта албайм мен, анткени ал менен биздин бухгалтерия заниматься кылат да. Хорошо. Эми биз только сапаты кайсы жактык гарантиялары дегендей? Биз азыр именно пока Турция менен иштеп атабыз. Бул рабочий аппарат деп койсок болот. Муну биз өзүбүз уже көп жылдан бери колдонобуз. Мындай эч кандай претензия буларга жок. Сон аппараттар да. Жакшы иштеп берет. Турция экен, заводдон специально заводской болуп кетет. Специально заводской менен колдонгон. Ооба, ушундай ушул аппараттан баш болгондо ушул аппараттан чыгат. Малек чыккандан кийин бизде айтат наплав стадия. Ушунусу бар. Ошондо бул аппараттарга коебуз. Бул уже өзүбүздүкү. Кийинки этап экен да бул? Бул кийинки этап ушул лоток турду. Ушул лотокко
түшкөндөн кийин балык ушактан Молекулка, да? бул личинка болуп эсептелет. Личинка ушакка түшкөндөн кийин бул бияктан сүзгөндү үйрөнөт, тамак жегенди үйрөнөт ушул жерден. Уже полноценно сүзүп, тамак жеп баштагандан кийин биз ушактан уже андан кийин ушул бассейндерге салабыз. Кийинки этап уже бул бассейндерде болот. Уже ушактан чоңоёт. Мунун ишин көрсөтүп койсоң. Аябай чоң кенен экен. Ошол бул 3 кубтуу бассейн. Ушактан кийинки этап ушакта болот. Ушактан чоңойтобуз. Бияктан 3 грамм, 5 граммга жеткиргенден кийин, анан кийин уже речкага кыргытабыз. Уже жасап койгон речка. Өзүбүздүн карантинный бассейн деп коет, ушу карантинный бассейндерге кыргытабыз. Ушу карантинный бассейндерде ал өзүнүн иммунитетин вырабатывать этет, природный иммунитетин вырабатывать этет. Жаратылышка адаптация. Ооба, ушу адаптационный период ушактан өтөт да. Кийин ушактан адаптационный периодтон өткөндөн кийин анан уже чоң речкаларга пересадка болуп, уже чоң речкалардан уже товарный видке жетет. Бул бассейнден кийин 2 этап бар экен. 2 этап бар андан кийин. Ушу форельди чоңойтуш үчүн ушундай оксигенаторлор менен колдонобуз. Бул российский производство, Салманыкы. Ушу оксигенатор менен мунун максаты мындай. Речкада биз балыкка кармап атканда содержание кислорода бар. Балыкта дем алыш үчүн содержание кислорода бул аябай влиять этет. Бул балыктын өсүшүнө, тамактанышына, вес набирать эткенге аябай влиять этет. Ошон үчүн эси жетпей баратса кислород, биз ушуну колдонобуз. Бул кислородный баллон кошулуп, бул сууга түшүрөт. Сууга түшкөндөн кийин питание берип, бул астынан сууну соруп алат. Астынан сууну соруп алып, үстүнөн кислород берип, кислородный баллондон. Ошондо сууну кислородный баллон менен насыщать этип туруп, анан чыгарып берет да. Насыщенный кислородом суу чыгат. Ушундай суунун астына кислород коюп турган экен да, балыктар. Насыщать этет. Эми буну кантип өзүнүн технологиялары бар текшергенде кислород барбы жокпу деп эле. Ал нерсе бизде мындай аппараттар бар. Муну оксиметр дейт. Ошол оксиметр бул сууда содержание кислорода. Мына ушу менен текшерип турган. Ошол менен текшерип турабыз. Содержание кислорода, pH-ын текшерип берет. Биякта салиметр бар өзүнүн. Мына монтип 5-4 калибровка кылабыз. Температурасы биякта үстүндөгү pH-ын көргөзүп берет, астында содержание кислорода. Ошо бассейндин бүт көрсөткүчтөрүн баарын көрсөтүп берет экен да. Бүт эмесин показательдер ушулар көрсөтүп берет. Ошого жараша анан тигини. Ошого жараша биз тамакты дагы дозировка кылабыз. Кислороду канчараак көбүрөөк болсо, ушунчалык ал көп жейт. Азыраак болсо, кичине азыраак жейт. Технология бар. Бүт өзүнүн таблицасы бар. Бул болсо погружной. Бул эч кандай кислород буга кошулбайт. Бул просто погружной эме түзмө-түз үстүнөн бияктан воздух соруп туруп эле астынан сууну ичинен чыгарып берет. Бул мындай оңой жол экен да. Оңой жол. Бул биздин балыкты чоңойтуп атканда адамдыкындай эле өйдө ылдый чоңу да бар, кичинекейи да бар. Ошол жактан бияктан сортировать этебиз. Бул сортировочный ящиктер. Ошондо чтобы бир стандарт балыктар өсүш үчүн биз сортировать этебиз. Анткени этап бар да, балык чоңойгон сайын корму да чоң болот. Анда чоң балыктар чоң кормду жегенде кичинекей балыктар жей албай калат, ал кормду ошойдон кичинекей болуп кала беришет. Ошон үчүн биз убагында өзүн сортировать этебиз. Сортировать этип, сорттолгон чоңдорун өзүнчө бөлүп, кичинекейлерин өзүнчө бөлөбүз. Бул аппараты сөзсүз түрдө кылыш керек. Бул манипуляцияны кылып туруш керек да. Бул бизде счет машина. Рыбосчетчик деп коет да. Бул болсо бизде балыкты санап берет. Анткени бизге миллиондоп келет да икра. Миллиондоп келет. Аны кол менен санаш өтө кыйын. Ошондуктан ушундай аппаратты алып берген. Балык санагыч экен да бул. Балык санагыч менен айтканда. Балык санагыч. Ошондо бияктан суу кошулат, токко сайылат. Бул электронный. Мунун погрешности 1000/1. Же плюсом, же минусом кетет. 1000/1. Үстүнөн тияктан сачок менен кичинеден балык салып бересиңер, бул ичинен өзү санап туруп бияна чыга берет. Бул полностью электронный. Мунун эмне бир жакшы жери бар. Эгерде эмне бир себеп болуп свет өчүп калса, бул каякка жетти, ушул жерден өчүп калат. Свет бергенде ушул жерден кайра санап баштайт. Фиксировать этип коет экен. Фиксировать этип, өзү памяти бар, ушактан токтоп. Балыкты мен ойлогом мындай санабай эле килограмм өлчөп эле сатып алып же бул санаган жок, санаган мына өзүнүн статистика үчүн бизде анализ жүрүп турат да. Анализ жүрүп турат. Мына миллион келди, ошондо икрадан чыккандан кийин канча процент убой болот.
чыкпай калган икралар болот. Ошоларды минус кылып биз аналитика кылып турабыз. Андан кийин тиги личинка лотокто жатканда личинка болгондо аяктан бир аз өлөт. Ошоларын терип анан кийин уже общий итог биз речка ыргыттарынын астында бизге статистика керек канча балык калды. Ошондон бери биздики постоянно жазылып турат. Ошондо сөзсүз турда керек. Биринчи партиядан, например, миллион келди, миллиондон 900 калды. Ушул 900-тү бияктан өткөрөбүз. Речкага ыргыткандан кийин фиксировать этет. Баланча карантинный бассейнге баланча 1000 балык түштү деп. Кандай рыбактарга деп коелучу? Балык чарма менен алек болгондо аябай жардамчы. Аябай жардамчы. Бул менен бир эле киши. Бизде мурун бул аппарат жокто, например, 5 киши саначы. 5 киши санайт, еще бир киши отуруп анын баарын жазып туруш керек. Ар бир киши канчаны санады, ушунун баарын жазып туруш керек. Ошондо 5-6 киши ошо менен алек болот да. Мында азыр бир эле киши алек болот. Башкарып коет болду. Башка киши өзүнүн иши менен кыла берет, бир киши өзүн санай берет. Бир киши бир күндө 200 миңди жөн эле санап коет бул менен. Кыйналбай туруп элечи. Технология өнүгөт. Бизде жумушту жыл сайын жумушту жеңилдетиш үчүн ушундай нерселерди алып турабыз да. Бул катамаранга окшогон. Бул ариатор деп коет. Ариатор? Ариатор. Бул речкага коюлат. Бул 380, бул 220, экөө тең 2 киловатт. Ошонун бул маселеси мындай, бул деле ошол тигилердин функциясын аткарат. Кислород проседать эткенде, ошону включать этебиз. Бул сууну чабык уруп туруп, кислород менен насыщать этип турат сууну. Эч самый простой ошол. Тигинин эле кызматы. Бул самый простой. Бул чоң речкаларга эметкен да, рассчитаны чоң речкаларга. Ошондо эки четинен байлап туруп эле сууга чытап койсоңор, муну токко кошуп туруп эле Мында бир эле киши башкарып койсо. Через защиту өзү иштей берет. Күнү түнү кышы жайы карабайт. Автоматизированный турат. Свет өчүрөт, свет күйсө күйөт. Мынакей. Бул болсо бизде конусный оксигенатор. Бул деле ошол. Тигинде эле бул деле для насыщения воды кислородом дейт. Чоң масштабтарда. Бул чоң масштабтарда уже. Бул, например, инкубационный цехтерде, жана чоң цехтерде кислород аз болсо, ушуну коет. Бул деле ошол максаты кандай, үстүнөн суу берилип турат. Ушул суу берилген сайын тиякта кислород берилип турат, кислородный баллондор менен же кислородный концентратор менен. Ичинде давление. Буякта чоң давление бар. Суу анан кийин өзү ичинде давление создаваться кылат да. Ичинде чоң давление создаваться кылып, анан ушул сууну, кислородду сууга ичинен бөлүп, полный насыщать этип туруп анан бияктан чыгарып берет да. Бул конусный оксигенатор, бул неге илгертен бар болчу, бул азыр көбүнчөсү дорабатывать этип атат. Мына толук маалымат ушул жакта, биякта сүрөтүндө көрүнүп турат, кандай эмне кетип турат. Мына схемасы урматтуу. Полный схемасы ушул жакта да. Тааныштыруу үчүн. Оксигенатор чоң. Оксигенатор чоң. Агролайф KG долбоордун партнеру Агротрек компаниясы. Кандай трактор алам деп жатсаңыздар, Агротрек компаниясы сиздердин назарыңыздарга Farmlit аттуу германиялык заводунда жасалган тракторлорун сунуштайт. Немис сапаты, Кытай баалары. Кытайда жайгашкан германиялык завод Deutz-Fahr бул Европанын эң мыкты спецтехника жасаган завод болуп эсептелет. Жаңы деңгээлдеги ыңгайлуулук жана өндүрүмдүүлүк. Немис технологиялуу тракторлор сиздин ишенимдүү жардамчыңыз. Биз Аквапром компаниясына ушундай бочкалар бар. Бул өзүбүздүн фирманын ичинде көптөгөн хозяйстволор бар. Ошол хозяйстволор бир эле жерде жайгашкан эмес. Ошондуктан бизде определенный период выращивания бар. Биздин хозяйствода биринчи хозяйствода, например, атайын малёкторго рассчитанный 300 граммга жери аякта чоңоет. 300 граммдан кийин ушул бочкалар менен башка хозяйствого апарат, аякта 700 граммга жери чоңойтушат. 700 граммга жери чоңойткондон кийин башка хозяйствого апарат. Внутренний перемещение болуп турат да. Анткени внутренний перемещение болот, анткени ар бир хозяйство определенный балыктын размерине рассчитанный эмелер жасалган да, бассейндер. Ошондо 3-чү хозяйствого барганда аякта уже 3 килограмм, 5 килограммга жери ушул жакта чоңоет. Транспортировка кылыш үчүн ушундай өзүбүздүн машинелерибиз бар, фирменный бачокторубуз бар, өзүбүздүн эч кандай өзүбүздүн выловщиктерибиз бар, бригада выловщиков бар. Ушулар өздөрү кармайт, өздөрү санайт, өздөрү ушулар менен ташып беришет да, өзүбүздүн ичинде. Мынакей караңыздар, бочканы башкача бир технологияда жасалган экен, үстү жагы мындай бир платформа болуп турат экен. Эми атайын өзүңөргө удобный кылып жасагансыздар. Ооба, өзүбүзгө удобный кылып жасаганбыз, анткени ичинде подача кислорода бар, обязательно кетип баратканда диффузорный шлангтар менен
Абайле. Бияктан салып туруп эле Машина келип атат. Абайле. балыкты ушакка сууну толтуруп, балыкты ушакка салат определенный количествосы уже балдар өздөрү билет. Кислородду подача кислорода бар, диффузордун шлангда. Подача кислорода болгондон кийин болду бул биздин машинелер тетиги Ошко жер апарышкан, көлгө жер апарышкан. Кыргызстан Жети Дубанына Любой жерине ушул бочкалар менен жеткирип беришет. Всё. Отлично. Аспыт эшке болуп атат экен. Эми могу жерине жеттик деп сүрөтү да бар экен. Ооба, бул болсо градильный деп коет. Эмне деп коет? Градирня деп коет. Градирня. Ошондо бул көбүнчө бизде скважиналар бар да. Скважиналар содержание газа бар. Жердин астында суу чыкканда. Ошондо бул биринчи максаты бул дегазация. Фильтр сыяктуу экен да бул. Ооба, бул суу түшкөндө үстүнө кичинекей кылып жарат сууну полный. Ошондо суунун ичинде газдар чыгат. Ошону дегазация кылат. Плюс дегазациядан кийин аэрация да болот. Ошо сууну кислород менен насыщать этип берет. Жайдын күнүндө суу ысыганда бул муздатып турат. 3 максатын аткарат да. Аябай многофункциональный, самый простой, многофункциональный, аябай керектүү нерсе. Градирня. Градирня. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, биякта көрсөтүп койдумбу градирня. Эми биз балык чарба менен алек болбогондон кийин муну деген биринчи жолу көрүп атабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Эгер силерге кызык болсо, азыр силерге номерлерди беребиз, WhatsApp страница, соцсеть тармактарды беребиз. Өзүңөр керектүү суроолоруңарды берип аласыздар. Мен жана айтып өткөндөй, ушул сүрөттөрдөн көрсөңөр болот. Ушул стендте сүрөттө кыска маалыматтар да бар. Ошо жана градирный тууралуу мына бизде наглядно көрүнүп атат. Биякта карантинный бассейн. Ушул жака балык түшкөндөн кийин бизде бияктагы суу бул полностью жердин астынан алынган, скважинадан чыккан суу. Ошо градирныйды ушул жакта колдонобуз. Бияктан скважина суу алып градирныйге чөт биринчи очередь. Ушул жактан дегазация болот. Дегазация и аэрация болот да. Ушул жакта сүрөттөрдө көрүнүп турат. Мына кыскача маалымат ушул жакта ушу сүрөттөрдө көрүнүп тургандай. Бул сүрөттөрүңөр силердин чарбаңардын сүрөттөрү экен. Биздин чарбанын сүрөттөрү бул. Бул жалаң биздин чарбанын. Ушундай бул дренажный суу деп коет бизде. Дренажный сууда балыктар чоңоет. Келли эмелерди айтпайлыбы? Силердин дагы бир жолу даректериңерди кайталап кетели. Биздин балык чарбабыз Токмок шаарында жайгашкан. Адресин тиркеп коебуз. Соц тармактарды, телефон номерлерин бар, ушул жакта байланышсаңар болот. Ошол номерлерге видеонун астына коюп коебуз, байланышып, адистер менен өзүңөргө керектүү суроолорду берип. Керектүү суроолорду ушул жака бериңилер, толук маалымат ушул жакта. Ошол жакта. Өзүңөр дагы эмне кошумчалай аласыздар, анан бир жыйынтык чыгарып коштошуп коелу. Жарман келип калды. Мен айтып кетерим, кыргыз элине азыр ушул жакта балык чарба аябай өнүгүп атат. Кыргызстанда айткандай эле спрос рождает предложение дегендей балык аябай жакшы жейилип атат. Көбүнчөсү азыр внутренний рынокко иштеп атышат. Ошондуктан балык чарба баштайм дегендерге мен мындай эмем да, сунушум коркпой эле баштагыла. Балык чарба бул бизнеси жакшы бизнес. Өзүн актайт деп койсо. Өзүн актайт. Тем более технологиялардын баарын силер уже билет экенсиңер. Азыр Кыргызстанда технологдор көбөйдү. Кыргызстанда технологдор анткени бүт баары уже на своем опыте испытали дегенде уже көп нерсени билип калышкан да. Уже балыкты башташ үчүн башка чет өлкөдөн жанагы технологдорду привлекать этиштин эмеси да кереги деле жок да. Бизде өзүнүн адистери бар. Жакшы практика түрдө опыту бар, адистер бар. Практикада өткөн опыттар бар. Эми акыркы сбыт боюнча негизи ар бир кандай иш менен аракет болбосун, дыйкандардын бир эле суроосу болот сбыт маселеси. Азыр внутренний рынокко эле жетишпей атпайсыңар, Внутренний, жок, жетишип атабыз. Внутренний, ооба. Внутренний рынокко дагы, мына биздин негизи мен биздин фирманы эле айтайын, биздин фирма азыр внутренний рынокко дагы экспортко да иштеп атат. Иштеп атасыздар. Но биринчи маселе ошо внутренний рынокто камсыздаш керек да. Анан кийин уже внешний рынокко чыгыш керек. Внешний рынокко уже көп жыл болду чыкканыбыз. Уже экспорт Россия менен да иштеп атабыз, Казакстан, Өзбекстан менен да иштеп атабыз. Сатса болот, внутренний рынокко сатса болот. Ошон үчүн жаңы баштап аткан чарбаларга мен сунуштайм да, ошо чоң фирмалар менен байланышып, ошолар менен договор түзүп, жана кимден перерабатывающий цехтери бар, ошолар менен договор түзүп алып, спокойно иштесе болот. Сбыт бар. Сон
Балык бизге деле кызык, урматтуу көрүүчүлөр. Биз балык жөнүндө дагы көптөгөн чалгыс чыгарабыз. Суроолоруңузду комментарийлерге адаттагыдай жаза бергиле. Мен улам эле акыркы суроо деп коелу, суроолор көп боло берет экен, утула берет экен. Бизде мамлекет жактан кандай ошо карап атат балык чарбасын? Балык чарбасына балык чарба министрлиги бар. Балык чарба министрлигинен дайыма келип турушат. Биздин хозяйствого келип турушат. Обход жасап баарына биякта өзүнүн конференциялары өтүп турат. Жардам аябай жакшы. Аябай маани берет, Маани берет. Кыргызстанда балык чарбасы өнүгүп атат, балык чарбасы да өнүгүп атат. Эмелери бизде адистер да көбөйүп атат. Ошондуктан өкмөт тараптан жакшы жардам келип атат азыр. Ошондуктан коркпой эле иштей берсе болот. Макул. Анда урматтуу көрүүчүлөр, биз жыйынтык чыгаралы, балык жөнүндө дагы кайталап кетейин. Суроолоруңар болсо комментарийлерге жазгыла. Балким ар бир суроого балык тууралуу ушул бизнес аркылуу деп коелу. Суроолоруңар болсо, балким биз ушу чарбага да барып калыш мүмкүнбүз, Кудай буйрса. Балким силерге көрсөтүп, ошол непосредственно кандай иш болуп атканын көрсөтүп, полный процессин көргөзүп түшүндүрүп беребиз. Түшүндүрүп бергенге аракет кылабыз. Кудайым буйрса, ошол күнгө насип этсин. Эмки чыгарыштардан көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.